Биздин Кудайыма шүгүр мекенибиз бар. Мекенде ошо мекенди коргогон силер сыяктуу жоокерлерибиз бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хуббул ватан минал иман, мекенди сүйүү имандуулуктан дейт. Мекенди сүйүү мекенчилдик жөнөкөй эле калпак күнү калпакты кийип коюп, желек күнү желек көтөрүп коюу менен болбойт. Мекенди чыныгы сүйгөн жоокерлер ошо мекенди көздүн карегидей сактап, могу границаларда башкаларда турмуш үйрөтүп койду. Акыркы кездерде мекендиликтин баалуулугу, урматтуу бир туугандарым, мекен бүгүнгө чейин границабыз сызыл элек. Мен азыр ата-энелер менен жолукканда айттым, бул чындык экен. Биздин Кыргызстан мекенинин границасы жөнөкөй сымтор менен башка менен эмес. Силер сыяктуу ошол жерде күзөттө турган жигиттердин тери менен былтыры каза болгон жаныңардагы жигиттердин 14төн бүгүн 100 бала деп айтты. Ошончо каза болгон балдардын каны менен граница сызылат экен. Мекенди бир өрүкзардасыңар, жакшынакай өрүкзар бир бакка окшото турган болсоң, ал бак эмне менен суугарылат? Төрткүлдүн суусу менен эмес. Мекен деген бак. Мекен деген бактын ал бак силер сыяктуу жоокерлердин терлеген тери менен курмандык болуп кеткен шахиттер катары каза болгон жигиттери менен каны менен суугарыла турган мекен экен. Жараткан Аллах табарак ва таала